Ассаламу алейкум, урматтуу Азирет Осмонов. Мен бул кайрылуумду сага арнап чыгарып жатам. Себеби сен бүгүнкү күндө өзүңдүн мыкты талантың менен элдердин көңүлүнө жагымдуу нерселерди чыгарып жатканың адамды кубандырбай койбойт. Албетте сен адамдарга бирөөнү каралап, бирөөнү жамандап элдердин оюн бузбастан, балким жакшы нерсени көтөрүп, элдердин ичиндеги жашырынып жаткан таланттарды сууруп чыкканың бул өтө жакшы нерсе. Мына сага окшогон Кыргызстандын ичине кыргыздын сага окшогон чыган уулдары кызмат кылса, балким жакшы болорбудай деген үмүт бар. Бүгүнкү күндө интернет айдыңында жылдыз болуп жаткан, интернет айдыңында атагы таш чаап жаткан Бекболотту колдоп жана аны элге алып чыкканың үчүн сага терең ыраазычылык билдирем. Ошону менен катар, бул жаш балдардын көңүлүн көтөрүү, бул Аллах Таалага дагы жагымдуу нерсе. Себеби чоң киши сүйүнсө, калп эле сенин көңүлүң үчүн сүйүнүшү мүмкүн, сен үчүн күлүшү мүмкүн. Бирок жаш бала сүйүнсө, чын жүрөгүнөн сүйүнөт, чын көңүлдөн рахматын айтат жана терең ыраазычылыгын билдирет. Ошондуктан мен сага жеке оюм өтө жакшы нерселерди алып чыгасың. Мен сени дайыма көрүп турам. Жана ошону менен катар эле бир жолу пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга бир топ урунун адамдары келди дагы пайгамбарыбыз менен жолугуп жаткан учурда пайгамбарыбыз Хасан Хусейнди кучактап, көтөрүп, бетинен өөп жаткан эле. Алар айтышты: "О Мухаммад, сен дагы жаш балдарды өөбөсүңбү? Сен дагы жаш балдарды эркелетесиңби?" деди. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам: "Ооба, мен дагы жаш балдарды көтөрөм. Жана мен дагы жаш балдарды өөбөм" деди. Анда ошол келген уруу башчылар айтты: "Биз жаш балдарды өппөйбүз" деди. Мындайча айтканда, биздин жүрөгүбүз жаш балдарга жумшак эмес, биз жаш балдарга мээрим төкпөйбүз деди. Ошондо пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам: "Силердин жүрөгүңөрдөн Аллах Таала мээримди алып койсо, мен аны кантип кайтармак элем" дейт. Ошондуктан урматтуу Азирет, жаш балдардын көңүлүн көтөрүп, ар качан ушундай бир жакшы нерселерди көтөрүп чыга бер деп тилек кылмакчымын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.